урматтуу депутаттар, сиздер менен чогуу мамлекеттик өз алдынча башкаруу Жалал Абад областынын активи менен эл менен чогуу ушул монументтин капсулун койгону чогулуп олтурабыз. Мен ойлойм, бул эстелик тарыхтын эстелиги болуп калыш керек. Бул эстелик жалпы кыргыз эли үчүн эскерүү эстелиги болуш керек. Бул эстелик мындан кийин былтыркы жылдай болгон каргашалуу окуянын бөгөтү болгон эстелик болуш керек. Анын жаны кетет, таштап кетет. Ошол жерди таштап кетет. Ошол элди таштап кетет. Бейишке кетет, тозокко кетет. Ошондон кийин мусулманчылыкта ак кийди болот. Жакшылыкка жоройт. Айтып атасыздар, депутаттык комиссиянын жыйынтыгына макул эме. Ким окуду аны? Колуңузда барбы? Колуңузга берем, окуп чыгыңыз. Жазылып турат ак менен кара. Ошол эле Инамжан, ошол эле Кадыржан кыргыз элинин ичинде өзбеги болобу, орусу болобу, корейси бул кыргыздын эли. Ошолорго чыгарган чыккынчы деп турат. Ап келип жоопко тартылсын деп турат. Ошол мезгилде иштеп аткан өкмөттүн мүчөлөрүнө саясий, юридикалык баа берилсин деп турат. Окуш керек башта. Кандай күбөсү бар? Чындык кайда? Чындык ошол өлгөн 400дөн ашык биздин жарандар менен чогуу кетти. Ошонун сөгүндө көпчүлүгү герой болот. Ошто башталганда мына менин жанымда жүргөн 2 жөн тийип өлдү. Эмне себептен өлдү ал? Эмне күнөөсү бар? Мамлекеттин келечегин ойлоп, эртең ушул кайталанбасын. Эртең биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, апаларыбыз келип ыйлап, ушундай эстелик тургузуп, кыргыздын жарандарын көмбөсүн деп атабыз. Негизги максат ошодо болуш керек. Күнөөлүүнү пенде жазалай албаса, аны Кудай жазалайт. Мына айтып кетпеди бир агам. Каны тартат деп. Кан тартат. Тарыхты карап көргүлө. Адамга жаманчылык кылган эч качан жакшылык көрбөйт. Акыры барып өзү ошоланга түшөт. Кан кой бербейт деген кыргызда бир улуу сөз бар. Ошон үчүн мен сиздерди чакырамын. Урматтуу агайын туугандар, бардыңыздар колуңуздарды коюп, могул монументти коюп атканда Кудайдан суранып, чын дилибизден кыргыз элибиздин келечегин ушундай кайталанбасын. Мындай окуя болбосун. Ушинтип келип биз Куран окубайлы, жакшылыкты тилейли. Кыргыз элибиз жерибизде майрам болсун, өнүгүү өсүү болсун дейбиз. Ошондой ниет кылайлы бүгүнкү жылдыкта. Учуру келгенде ким күнөөлүү болсо күнөөсүн тартат. Эмдиги жумадан баштап токтомду дагы, отчетту дагы бардык мамлекеттерге жөнөтөбүз. Бардык парламенттерге жөнөтөбүз. Бардык элге газет аркылуу толугу менен беребиз. Окуп чыгып, башынан баштап, чекитинен баштап, бүтүрүнө чейин окуп чыгып айтсаңар болот. Могул жер туура, могул жер туура эмес деп. Мен сиздерди чакырам. Бүгүн эскерүү күнү. Эскерүү күнү жылдык. Мындай кайталанбасын деп Кудайдан сурап, урматтуу агайын туугандар, азыр ушул монументтин турушуна өзүбүз ниет кылып коелу. Мен ушуга сиздерди чакырам. Рахмат.